экинчи томдо эле 44 бетте могул жер бар да, ушул жака жеткенде мынакей бул жазуу бул жактан баштапка тиешелүү болот да, ушунун үстүнө жазып коет. Буга тиешелүү эмес, бул жака тиешелүү. Бул болсо вибрато деп коет. Ушуну биз толкулдатып ойнойбуз. Аны кантип ойнойт? Ойноп аткан кезде практика жүзүндө көрсөтүп берем. До, ре, ми, ре, до, си, ля, ми, до, ре, ми, до, си, ля, ми, до, ре, ми, до, си, ля, до, ми, ре, до, ля, си, ля, до, ми, ре, до, ля, си, ля. Анан бул жактан солкулдатып жай. Ля, си, до, ми созуп турабыз бул жакта. Ми, до, ре, ми, до, ми бул жакта. Ошондо муну теребиз. Эки кол ойнойт. Муну болсо бир гана сол колдун чыпалагы эле ойнойт да, монда лига болгондо. Бардыгын бул жакта терип атканда бардыгын өйдө терилет деп жазылып турат. Унутпайбыз, адаштырбайсыз. Ля, си, до, ми, ля, до, ми, ре, до. Бул жакта лига экен, рени ойнойбуз, дону бир гана сол кол ойнойт. Си, ля. Бул жактан дагы сини. Ля, си, до, ре, ми, до, ми, лига. Дону оң кол менен сол кол ойнойт. Муну болсо бир гана сол кол ойнойт. Чыпалак. Ля, си, до, ми, ля, до, ми, ре, до, си. Лигалардын баары ушундай. Ля, до, ля. Анан бул жактан кайра орточо кетет экен. Баягы жай тема бүттү. До, ре, ми, ре, до, си, ля. Ми башындагыны кайталап жазып коюптур. До, ре, ми, ре, до, си, ля. Ми. До, ре, ми, ре, до, си, ля. Ми, до, ми, ре, до, ля, си, ля. До, ми. Андан кийин ми, ре, до, ля, си, ля деп бүтөсүздөр. Бул китеп негизи 1-2 класска арналган, ошон үчүн бул жакта чыгармалар оңой. Белгилүү баардык ойной турган чыгармалардын бири Чоң кербез. Бул деле 2 томдо лига бар экен. 1 шилтейбиз. Муну башынан аягына чейин шилтеп ойнойт экенбиз. Анан лиганы жаштар маршыдан өткөнбүз. Плюс болсо кандай ойнолот, лига болгондо кандай ойнолот экен, башка чыгармаларда. Көк музоодо лиганы үйрөткөм да. Со, ля, си, со, ля, си, со, ля, си, до, си, ля. Ми. Ошондо 0 деген эмне? Ошондо сиз чыпалакты жөөдө эле мини баспай тийгизип эле койсо экинчи кылгачы. Баспайсыз, кылды болуп баспайсыз, жөн эле тийгизип койсоз. Ошондо солду 2 оң кол сол кол ойнойт экен, бирок ля деген үстүнкү нотасын бир эле сол кол жалгыз ойноп калат да. Ошо лига болгондо дайыма 1 нотаны 2 кол ойносо, 2 нотаны бир эле сол кол ойнойт. Ошон үчүн лиганы ошондой дайыма айтам, дайыма унутуп калабыз. Реприза кайталайсыз кайра. До, ре, си, до, ре, си, до, ре, ми, до, си, ля. Ми, кайра эле ошону чыпалакты тийгизесиз. Анан ля плюс лига плюс түшүндүргөм. Ля плюс ми плюс ля плюс ми плюс ля. Ре, до, си, ля. Ми, кайра эле. Анан реприза кайталайсыз. Репризалар сөз кайталайсыз. Ля, до, ре, си, ля. До, си, ля. До, ре, си, ля. До, си, ля. До, ре, си, до. Ми. Анан ми.
дегенди кайра кайталайбыз, реприза. Анан ре, до, си, ла, ми, ла, до, ла. До, ре, ми, до, си, ла, ми, ла, до, ре, си, ла, ла дегенден кийин анан ла, си, до, ре, си, до, ла, до деп баягы кербезим кетет. До дегенде могул жакта репризор кайра кайталайсыз. Ла, си, до, ре, ми, до, ми, ре, си, ла, до, ла, си, до, ре, до, ла, си, ре, си, ла, до, ла, до, ре, си, ла, до, до, ла деп бүтөт. Эң оңой чыгарма болгон үчүн могул чоң эле, бирок оп-оңой ойнолот да, эң оңой башка чыгармаларга караганда. Экинчи том эле ла, до, си, ла, до, ла, до, си, ла, до, ла, до, си, ре, до, ре, си, ла, до, си, ре, до, ре, си, ла, си, до, ре, ми, до, ре, до, си, ла, си, до, ре, ми, до, ре, до, си, ла, си, до, ре, ми, до, ре, до, си, ла, си, до, ре, ми, до, си, ре, до, ре, си, ла, до, ре, си, ла, до, ре, си, ла. Ноталарды алганды билебиз. Ошондо биринчи нотаны ми десем, экинчи нотаны айтпай эле плюс деп коем, ушуну түшүнүктүү болот, Ошону биринчи класстарга кол ойнотмо кылып, кол ойнотмого эмелер турбайбы? Плюстарчы, ошолорго кол ойнотмо өзүңүздөр фантазияңызга жараша кол ойнотмолорду кошуп ойното берсеңиз болот да. Анда эмесе кеттик. Ми плюс, ла, си, до, ре, ми, до, ми. Бул жөн плюсу жок лига экен. Ошону биринчи нотаны ойнойбуз, экинчи нотаны сол эле кылып ойнойт. До, ми, ре, си, до, ла, ми. Бул жакты шилтеп келип туруп, могу ла, ми дегенди тереткенбиз. Ланы ылдый сөймө менен терсек, а муну болсо үчүнчү кылда мини аласыз бармак менен. Кайра ми плюс, ла, си, до, ре, до, ла, си, ми, си. Ушул жакты тересиз. Тили баары шилтеп келип, си, ми, си. Сини сөймө менен ылдый. Бул мини үчүнчү кылдагыны си ылдый. Анан муну ачык ланы басып деле ланы өйдө алат кесе. Ушул могу П деген немеси барды, ушинтип аласыз дайыма. Си, ми, си, си, до, ла, ми. Кайра ми плюс, ушуна миля болот да, тартып алабыз плюс дегенибиз. Бул оңой мээге кирсин деп ушинтип оңой айтып атам. Ла, си, до, ре, до, ла, си, миля, кайра эле могул кайталанып атат. Си, миля, си, до, ла, ми. Көрдүңүзбү, мону эле кайталап жазып койгон. Ми плюс, до, ре, лига бар. До, ре, ми, до. Ми. Бул мини чыпалак менен экинчи кылда мини алсаңыз, а бул пыны үчүнчү кылдагы бармак менен ылдый аласыз. Ми, ре, до, си, ла, си, до, ла, ми. Ми плюс, ла, си, до, ре, до, ла, до, ми. Си, ми, ла, до, ми.
си ми ля си ми ля си до ля ми. Бул жакты биз өйдө тереткенбиз. До ре до си ре ля до си ми плюс ми плюс ми плюс ми плюс. Бул жакты же бармак менен өйдө эле ойносоңуз болот. Тербей. Ля си до ре ми до ми ре си до ля ми плюс ми плюс ми плюс ми плюс ля си до ля си ми ля си до ля ми плюс ми плюс ми плюс ми плюс ля си до ре до ля си ми ля си до ля ми плюс ми плюс ми плюс ми плюс ля си до ре деп состравстанын до ля си ми ля си до ля деп бүтөсүз. Ля 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 ре чыпалак менен экинчи кылга тийгизип коебуз да, мынтип. Ми до си до ми ре ля. Мугалимдер ушинтсе болот да, мисалы үчөөнү ойнотуп, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү класстарга ушул ырды жаттала берип, ону үйрөтүп, артына хор кылып тизип, астындагылар комузчуларга ойнотуп, артындагылар менен чогуу ырдат деп койсо, концертте аябай сонун көрүнөт да. Репризаны ре до си ля ми до си до ми ре ля. Жанагы солкулдатып вибрато деген жерде колдун жаздык жастыгы ошону деген тепкенин астына могул жакка басып, анан монтип солкулдатып жетебиз да, монтип. Көкөй кесиптин муундугу, мисалы көкөй кесипте мындай го. Ошол сыяктуу да, вибрато деген да, солкулдатып муундугу ойнош керек. Анан до ре ми ре до си ля ми до ре ми ре до си ля ми до ре ми ре до си ля до ми ре до ля си ре до ля си ля до ми ре до ля си ре до ля си ля ля ля
башынан кайра кайталап жазып койгондо ошону кайталайсың деп жазбай эле нотасын кайра жазган үчүн аябай узун чоң көрүнүп калган. Чоң келбес. Ошондо биринчи лига болгондо биринчи нотаны мына чогуу ойноп атат, анан экинчи нотаны бир эле жалгыз сол кол ойноп атат. Сол ля си, чоң кербес кеттик. Сол ля си си, сол ля си си, сол ля си до си си ля. Мини жөнүнө тийиз коосун. Мына басканда ушундай нота чыкмак, а мен болсо орточо салмактуу, кайра репризор. Стрелкалар турат да нотанын үстүндө, ошондо кол ойнотмо кошосуз да, мынтип ляны ойнойсуз, мынтип тартасыз. Бул кол ойногон жок, анан артка кетип атканда мини ойнойсуз, тартасыз. Ошондо ля плюс ми плюс ля плюс ми плюс ля ре до си си ля. Кайталайсың. Реприза бар экен. Дегенден кийин ми үст астында эме нота турат да, ошондо биз соль үстүндөгү сольду алат экенбиз. Үчүнчү кылдаганда мынтебиз. Соль ми анан ля ля ми. Эми ушуну кайталайсыздар. Репризор. Ушу ноталарды карап ойнойт экенбиз. Анан ре до си си ля ля ми ля ля до ре ми до си си ля ля ми ля ля до ре ре си си ля ля деп ушуга келгени 4 деп жазып турбайбы? Ошол жакта баягы биринчи сүйлөм, экинчи сүйлөм адашып кетпесин деп цифралар коюп коюптур да. 4 деген жакка келгенде анан кайра кербезин кетип биз кулакка сиңип калган ля си до ре си си до си ля 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 репризордон ля си до ре ми до ми ре ре си си ля ля до ля си до ре до ля си си ре си си до ля ля до ре си си ля до ля ля до ля. Чоң кербесте ойнодук. Астында сөзү турат, ошол чоң кербеске келгенде анан астында сөзүн кошуп ырдатсаңыз болот окуучуларга. Анан чолпону.
экен. Ошондо ре, до, ре, си, ля деп ойнолот экен. Бул кичинекей мындай эле чыгарма. Ошону 3 жолу кайталап жазып салган үчүн момундай чыгарма болуп аябай узун көрүнүп калган да. Ошо ми плюстарга кол ойнотуп окушсаңыз болот да. Мисалы үчүн монтип ары кандай кылып ансамбльга карата, ансамбль өзүңүз ансамбль түзүп концерттерге чыгарам десеңиз, ми плюс, ми плюс, ми плюс, ми плюс, ля, си, до, ре, ми, до, ми, лига бар экен. Ре, си, до, ля, ми. Ошондо үстүндө пы турбай чоң ошону мынтип алдым да. Анакай ми плюс, ми плюс, ми плюс, ми плюс, ля, си, до, ля, си, ми, ля. Ушул жерди ор болуп калышы мүмкүн. Си, ми, ля, си. Ошондо ушундай си, ми, ля, си, ми, ля, си, ми, ля, си, до, ля, ми. Деп кол ойнотуп окушсаңыз болот. Же болбосо до, ре, до, си, ре, до, ля, до, си деп созуп, анан ми плюс, ми плюс, ми плюс, ми, ля, си, до, ре, ми, до, ми, ре, си, до, ля, ми плюс, ми плюс, ми плюс, ми, ля, си, до, ре, дегенде шашпай ушинтип көрсөңүз болот. Си, ми, ля, анан си, до, ля, ми плюс, ми плюс, ми плюс, ми, ля, си, до, ре, до, ля, си, ми, ля, си, ми, ля, си, до, ля, ми плюс, ми плюс, ми, ля, си, до, ре, до, ля, си, ми, ля, си, ми, ля, си, ми, ля, си, до, ля. Болду. Бул деле мындай эле чыгарма. Ушуну 3 жолу кайталап жазган үчүн момундай бир барак болуп кетиптир да.